Уважаемые коллеги, давайте мы начнем. Спасибо вам большое, что вы пришли на наше мероприятие. Я представляю общественное объединение «Открытое медицинское сообщество». Огромную благодарность Эрнису Абдышевичу. Үйгө паллиативдик жардам көрсөтүү кызматы ачылган. Бул кызмат катуу акыбалда жаткан ооруларды үйүнө барып көрүп, врачтын консультациясы керек болсо консультация берет врач, жана медсестралардын жардамы керек болсо венага капельница коюу, укол коюу, ошолорду үйрөтүү, укол коюп берүү жана башка ушул сыяктуу кызматтарды көрсөтөбүз. Эң негизгиси булардын баардыгы бекер. Себеби азыр онкологиялык дартка чалдыгып 4-стадияга кабылган оорулар аябай көп. Жана алардын эң негизгиси проблема бул врачтардын аздыгы жана паллиативдик жардам көрсөтө алган специалисттердин аздыгы болуп атат да. Жана алар мисалы үчүн көп бизге айтышат, поликлиникага барып врачтардан жардам сурасак, алар эчтеке жөндүү кеңеш ала алган жокпуз. Алардын жазган дарылары жардам бербей жатат. Эмне кылсак болот? Показала это, но потом сказали, что, скорее всего, гистологию перепутали. Гистология была не моя. У всех бывает. Мунун ичинде онкологиялык оорулар бар, мунун ичинде өпкө, кан тамыр ооруларында мен органдар, дартка чалдыккандар бар. Жана СПИД, ВИЧ, туберкулез жана сахарный диабеттин өтүшүп кеткен стадиялары, ошолордагы баардык оор акыбалдагы жана начар прогнозго кабыл болгон пациенттердин көпчүлүгү ошол паллиативдик жардамга муктаж деп эсептелинет. Негизи бир күндө 3300 пациент паллиативдик жардамга муктаж экен. Албетте бизге көбүнчө кайрылгандардын көп эле саны бул 4-стадияга онкологиялык дартка кабылган адамдар болуп эсептелет. Жана биз мисалы үчүн баардыгына эле диагнозду айтыш керек деген ойдон алыспыз. Себеп дегенде биздин менталитет жана биздеги негизи эле азыркы онкологиялык дартты дарылоо деңгээли төмөн болгондуктан жана көпчүлүк пациенттердин баардыгы эле өзүнүн онкологияга кабылгандыгын 4-стадияда билгендиктен азыр диагнозду айтуу туура эмес болуп калат. Жалпы Кыргызстан боюнча ушул жерде 25 койка бар, ылайыкташтырылган отделение, бөлүмү. Отделение паллиативной терапии. Ошто 6 койка бар, отделение паллиативной терапии. Бак, мен эмес маке бар да. Мен эмес маке бар да. Ооба, муну көзү жок. Ошак